Amansızlarбы? Бүгүн биз бүгүнкү чыгарылыш Бишкектен болмокчу, туугандар. Бишкекте турабыз. Бүгүнкү чыгарылышта эки ат чыкмакчы, туугандар. Ошол эки аттын бири мына тыгырчылаган ойноктогон тай, туугандар. Экинчиси чоң ат болот. Ошолорду чекеден тартып маалыматын алып берели. Анда эмесе биз баштадык, туугандар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, келиң азыратка. Келдиге, бул тай жөнүндө маалымат берчи элдерге. Кандай тай экен бул? Жакшы сындуу тай чыгарабыз ака. Жерде кашка болгон, анан каны да таза кандуу аңгилчан. Таза аңгилчанбы? Таза аңгилчан ака, эч кандай кошулмас жок. Жашы канча жашы? Жашы 1,5 жаш ака. 1,5 жашар. Палтарашка. Жакшы. Тишин көргөзөбү? Тишин көрсөтпөйлүбү элдерге? Тишини азыр ака. Тишинен бери көрүңүздөр. Палтарашка экен да сонда? Палтарашка экен мына. Ден соолугу таза. Жакшы. Аңгилчан болсо онда бул күлүк болот да, туурабы? Таза күлүк ака, баа 5-5ке аламан табылышпана баа. Күлүк жаштырган жакшы жарайт да бул, таза кандуулар. Тарбиялаш керек экен да, келечекте. Келечекте тарбия кылса бул жакшы аттардын биринен болот экен. Буйруса, Илем бул тайдын ата теги бар бекен? Аңгилчан болсо көп эле аттардын ата теги белгилүү болот го Кыргызстанда. Ата теги да күчтүү жылкы экен да. Энеси принцесса деген бие болуп экен, ошо биенин баласы экен. Анан атасы Парижде байгеге чабылып 6 жолку багы трезордун ээси болуп экен да. 6 жол жеңген бекен? Атасы байгеде. Атасы деле мына ушул жерде Раздольныйда турат экен, мына Бишкектилечи. Ошо жылкы. Анда ата теги накта күлүк экен да бунун, линиясы таза экен да. Буйруса анда буну да Кудай кааласа келечеги алдыда экен, Келечеги жакшы экен да. Илим боюнун бийиктиги канча бунун? Боюнун бийиктиги орто эсеп менен алганда 1,50ге жакыныраак да. Эми бул эми өсө турган өспүрүм да, туурабы? Келечеги алдыда. Мына туганда ден соолугу тазабы? Ден соолугу мына ака сыртынан көрүнүп турат. Буту колу таза. Буту колу таза. Мына жер кичине акырга алынып калыптыр да. Кичине кырылып кеттир да. Кичине кырылып кеткен, ата шишик жок. Шишик жок, Тары, ичи Чебичи жакшы, жаман өнөрлөрү жок, Жок ака, өнөр деле жок да, жаман да. Иши жакшы. Боyu, бийиктиги, мына көкүрөктөрү кеңири да. Жакшы. Мына туугандар, аңгилчан породасында жылкы алам десеңиздер, тарбиялайм десеңиздер, алып калыңыздар, туугандар. Илим бастырчы, бир басыгын көрөлүчү. Мына туугандар, ден соолугу таза дейт. Баары жогу жакшы экен, туугандар. Аксак-баксагы жок экен, жакшы экен. Буттары таза экен. Жакшы. Илим эми бул тайдын баасын айтайлы элдерге. Баасын канча дейсиң? Бизге деле ушу жеңил эле келди, жеңил эле кылып коебуз. Тайдын өзүнө товарга жараша эле ушу $3,000. $3,000. Беребиз $3,000. Жакшы эле түшөсүң да. Ака, ушу жакшы эле түшүп беребиз түзөдөн эле. Мына туугандар, $3,000 бааланды, андыктан чалыңыздар. Тай жөнүндө толук эле маалымат алдык. Эми кийинки атка өтөлү, туугандар, биз менен болуңуздар. Туугандар, достор, экинчи атка өттүк биз. Экинчи ат мындай жоон жолпусунан келген чоң ат экен, туугандар. Андыктан биз менен болуп туруңуздар, азыр толук маалыматын алып беребиз. Лем бул ат жөнүндө маалымат берем элдерге. Ака, бул ат менен кеңири айтсак, бул өзү жаш, 2 жашар кунан. Кунанбы? 2 жашар. Анан келген жагы өзү Абакандан келген чиста. Өзү Абакандын аты экен да? Ошо Абакандан келген аттан мындай жоон жолпундай. Баракалуу аттын биринен да. Буту колу, ичип жеши таза экен, мына денесинен көрүнүп турат. Ичип жегендери. Ден соолугу жакшы, Ден соолугу шүгүр ака. Туяктары жакшы. Таза ака. Туяктары.
таза экен, Кудай кааласа. Бизге келгенде бир жума болуп калды. Bir jumadan beri mına yegar saldık. Жүгөн салып жакшына минип, эми үйрөттү аз. Эми жаңы үйрөнчүк ошондо бу. Жаңы үйрөттү аз экен. Туугандар, бул дагы өспүрүм экен. Келечек астыда. Чоң аттай эле көрүнөт экен, туугандар. Бул эми буйруса дагы өсөт, а? Өсөт, дагы ака бир Кудай кааласа 5-10 сантиметрге өсөт. Мына туугандар. Абакандан келген жылкы экен. Кайманаты барбы жокпу? Бар ака кайманаты. Фигурасына жараша танк деген кайманаты койдум ака. Танк ба бул? Жакшы. Танк экен туугандар мына. Илим, бунун бою канча бою? Бою ака ушу 1.70ке чукулдап калат, 1.65ке жооп. 1.65 жооп, Өзү 1.68 болуп калат да. 1.65 плюс деп коет экенбиз анда. Плюс деп коет экен. Гарантиясы менен 65ке. Мына туугандар, аттын баары жогу төпкөлүшкен экен мындай. Ден соолугу таза. Чаткаяктар да кеңир экен, а? Эми буну тарбиялаш керек экен да илим, а? Тарбиялай калыптыр, а? Тарбиялап, багып, суутуп, а? Жакшы тарбия жасады экен, ушу астта тарбияласа, ушу Кудай кааласа жакшы аттын биринен болуп чыгат. Жакшы. Мына туугандар, танк деген аты ушул болот экен, буйруса келечекте чоң аттардын бири болсо керек деп ойлойбуз. Эми bunun da baasını aytайлы элдерге. Baası канча дейсиң? Baası ушу жөндү эле келди экен, жөндү эле коебуз. 3,5 миң доллар. 3,5 миң доллар. Кеми бар, а? Албетте. Кеми бар, туугандар. 3,5 миң долларга баланды. Доставкасын да сүйлөшсөңөр болот. Кыргызстандын, коңшу мамлекеттердин любой жагына жеткирип бергенге жардам берет буйруса. Илим, аттар жөнүндө толук эле маалымат берди окшойт элдерге, а? Ака, ат жөнүндө толук маалымат бердик ака. Аттын жаман жок, бар жок адам тарбиясынан. Анда сооданга береке. Бастырчы бир артынан басыгын бир көргөнчө анан чыгарышты жыйынтыктайлы. Аман калыңыздар туугандар. Кийинки көрүшкөнчө, чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.